четтеги биздин жарандарыбыз, айрыкча Россияда жүргөн жарандарыбызга эмне үчүн ошолорго шайлоо укугун бербейбиз? 1 миллионго жакын жигиттерибиз жүрөт, кыздарыбыз жүрөт. Эмне үчүн шайлоо кодексинде алардын конституциялык укуктары тебеленип калган? Эмне максат менен? Мына Россиянын канча жараны бар Кыргызстанда? Кече президенттик шайлоо болду, 4 жерге участок ачышты. А болгону канча шайлоочу бар экен Россиянын ушул жарандарда? Болгону 1000ге жетпеген киши бар экен. А бизде 700 000 киши бар деген расмий каттоодон өткөн. Россияда кыргыздардын 18 000 кишиге уруксат бердик. 18 000-ин дагы тепкилеп отуруп, киргизгенин киргизип, киргизбегендердин кабыргаларын сындырып, кууп чыктык. Ушунда мамлекет болобузбу биз? Анан ошондон мен ишеним пайда болот. Ишеним жаралабы. Видим за этим стремление искусственно повлиять на результаты выборов в пользу действующей власти. Потому что лишать миллионы украинцев права голосовать, украинцев, я имею в виду, которые живут и работают в России, это нарушение всех норм. То, что господин Климкин, министр иностранных дел Украины, объяснил это отсутствием здесь условий безопасности, не выдерживает никакой критики.